Өткөн жылы Ош шаарына жаңы тротуарлар салынып баштаган, бул шаар тургундарын сүйүндүргөн болчу. Бирок кубаныч көпкө узаган жок, анткени жыл айланбай жатып, жаңы жолдун сапатсыз экени байкалып, чөп басып кеткен. Эми бул боюнча атайын комиссия түзүлүп чечими чыкты, эми мынтип жамакталып баштаган. Ош шаардык кеңешинин атайын түзүлгөн депутаттык комиссиясы жаңы төшөлгөн тротуарлардын дээрлик 60% жараксыз деп тапты. Алар каладагы жаңыдан оңдолуп бүткөн 15 тротуарды кыдырып чыгышкан. Салынган жолдун сапаты текшерилип, кээ биринде асфальт урап түшкөнү аныкталган. Комиссия тиешелүү мекемелерге мунун баарын калыбына келтирүү үчүн 2 ай убакыт берди. Бул эми тротуарлар өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик казына эсебинен болуп атат. Ар бир жарандын төккөн налогунун эсебинен десек да болот. Бул өтө өкүнүчтүү. Биз ошону ошо Ош шаардык жолдор башкармалыгынын жетекчилигине да айттык. Ошол алар дагы өзүнүн кээ бирде тендер кеч өткөрүлгөнүнө байланыштуу өздөрү да күнөөлөрүн мойнуна алышты. Ошон үчүн алар жоопкерчиликти алды. Бизге 2 ай мөөнөт бергиле деди. 2 ай мөөнөттүн ичинде ошо сиздер таап чыккан, көрсөткөн ошо кемчиликтердин баардыгын жоебуз деп эме беришти да, сөз алышты да. Бирөө тендерден утуп алып, каалаганда иштетип, бир бөлүгүн иштетип, бир бөлүгүнү өзүнүн чөнтөгүнө кымтып албасын деген максатта ушуну биз принципиалдуу чечим катары кабыл алдык да, жана биз бул комиссияны аягына чейин чыгарабыз. 60 күндүк мөөнөттөн кийин биз кайрадан чыгабыз текшерүүгө. Эгер ошол эле көзүнүш кайталанган болсо, биз башкармалыктын жетекчисин да жумуштан алуу боюнча чечимдерди кабыл алабыз жана ошол уткан компанияларды Улуттук коопсуздук комитетине, прокуратурага өткөрүп берип, буну аягына чыгарабыз сөзсүз түрдө. Жөө жүргүнчүлөр үчүн салынган жол мурдагы мэр Алмаз Мамбетовдун убагында курулган, ал үчүн 180 миллион сом бөлүнгөн. Шаар тургундары кубанып колдоого алган эле. Эми анын сапатсыз экенин адистер эмес, шаардын жай тургундарына да маалым болуп турат. Сапатына жооп бериш керек да. Раз кылып атабы, сапатына жооп бериш керек. Ошо узак чыдаш керек. Эптеп эле кылып коюш эмес да, колдон өтөп, үйгө жетер кылып коюш эмес. Эптеп эле кылып коюп атат бизде. Сапаттуу кылыш керек кылган кезде. Казынадагы бөлүнгөн акча бар, элдин акчасы да, элдин акчасы. Ошол тротуарды же кандай бир казынадан бөлүнгөн акчаны эл үчүн иштетебиз дегендер биринчи өздөрү уялыш керек да. Ишти баштоодон мурун ушу көңүлүнө тийчү да уялып туруп жасаса, эл эч качан нараачылык айтпайт да. Турачы, начар, чөгүп кетпеген, көрүнүп эле турбайбы бардыгы эле. Кайсы жерге барсаң тротуар талканган. Бир жери көтөрүлүп кетсе, бир жери кирип кеткен. Сапаттуу кылган эмес, кабыл алган эмес, убактысы нормалдуу болуш. Ооба да өтө өкүнүчтүү да чындап эле. Ушунчалык аянычтуу болуп атпайбы? Кайра акча кетирип бир жакшыраак кыла албайбыз шаарды. Бирөөлөр аракет кылып атат чындап жүрөгүнөн. Кээ бирлер эптеп эле бир убактысын өткөрсө, ушинтип эле бир жыл кичинекей эле осмон койгондой кылып туруп өткөрүп коюп атат да. Ош шаардык жолдор башкармалыгы жаңы салынган тротуарларда кемчиликтер кеткенин моюндайт. Бирок башкармалык бүгүнкү күндө жолду курулушчулардан кабыл ала электигин билдирди. Мындан улам берилген 2 ай убакыт ичинде калыбына келтирүү аракеттери жүрөт деп ишендирип жатышат. Бизге булар тендерден уткандан кийин биз менен келишимде жазылган. Булар 3 жылга чейин ошол жерде кемчилдик чыкса, өздөрүнүн эсебинен оңдоп бериш керек. Биз ошого таянып булар менен азыр биз бир жыйын протоколу келсе жыйын өткөрөбүз. Жыйындын жыйынтыгы менен ар бирөөнүн өзүнүн биз кечээ күнү ошол шаардык кеңеш депутаттарынан да сурадык. Ошол материалдарыңарды да кошо берсеңер бизге, силер айткан жерлерди ошону барып көрөлү, чөп чыккан жерлерин карайлы, эмнеге чыкты, жанагы айткан жерлерин, кемчилик айткандардын баарын жерине барып биз дагы көрөлү. Анан ортодон бир жыйынтык чыгарып, комиссиянын негизинде ал подрядчиктерге да биз жеткирели деген эмеге келип токтодук. Сапатсыз жолдун абалына жол курган компаниялар жооптуу болот дегени менен тендерден уткан компания ээлери дал ушул жолдор башкармалыгында иштеген мурдагы кызматкерлерге таандык. Бул багытта Ош ТВ телеканалынын иликтөөсүндө ачыкталган. Дагы бир жагдай, жол салуу жоопкерчилигин алган жеке компаниялардын көпчүлүгүнүн менчик техникалары жок болгонун моюндашкан. Тендерный комиссия бар. Тендер комиссия карайт аны. Тендер комиссия карайт дагы, алар жыйынтык чыгарып берет. Бул ал татыктуу эмес, туура берди, туура эмес берди, кайсы документ туура келет, ошондон берет да.
Учурдагы салынган тротуарларды жолдор башкармалыгы толугу менен текшерип алыша элек, азыркы учурда оңдоого 2 ай убакыт берилген. Эгерде толук кандуу иш жасалбаса, анда жолдор башкармалыгынын жетекчисинин кызмат орду караларын билдиришти. Эске салсак, былтыр июль айында 38 көчөгө жөө адамдар басуучу жаңы жолдор салына баштаган. Алмагүл Эрке, Байгызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.